Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын карамагындагы ДЭП 21 жалпысынан 306 километр жолду тейлейт. Анын ичинен 106 километрине асфальт төшөлгөн. Учурда Төлөйкөн айылында жолдор оңдолууда. Долбоор боюнча 10 километр берилген. Учурда асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Төлөйкөн айылындагы ипподромго кирүүчү жолдорда оңдолууда. Сапаттуу асфальт куруу үчүн бардык эрежелер сакталган жана текшерүүдөн өтөт. 1 километр 700 метри аягына чыкты. Кошумча 350 метр ипподромго коноктор кире турган көчө азыркы учурда асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Кудай кааласа бүгүн бүтөбүз деген аракеттебиз. Колдон келишинче сапатка көңүл буртабыз. Биз дагы перерасход кылбайлы деп мамлекетке салымыбызды кошуп аракет кылабыз. Болгон күчүбүздү жумшатабыз. Баары сапат талапка жооп берет. Канат Абсаматов ДЭП 21 ишканасында иштегенине 30 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта ишкананын өнүгүү тарыхын жакшы билген кесипкөй адис катары аталган ишканага жаңы жетекчи келгенден бери өзгөрүү күчтейт. ДЭП 21 ишканасы кызматкерлерине ыңгайлуу шарттарды түзүп, шашке тамагын, айлык маянасын жакшырткан. 1 километр, анан мунуяктарда дагы 2 километр бар. Олорду эми басабыз, Кудай кааласа. 1 километрди Бөрү айылына басып бүттүк. Быйылкы жылы жакшы, бар жок. Ишкана жакшы иштеп атат. Элдин кызматын кылып атабыз. Жетекчиликтер жакшы иш алып барып атат. Мына жетекчибиз жаңы болду эле. Мына быйыл Кудайга шүгүр ушу ишти жаздан бери баштап ушу 2 айдан бери тынымсыз иш болуп атат. 1 километрди бастык. Кудайга шүгүр, эми мына 1 километрди бассак, анан элде 2 километр бар, ону басабыз. Şu işler жақсы, бар жоқ. Сиздерге кандай? Өзгөрүү бар. Биздин азыркы жаш жетекчибиз жакшы, өзгөрүүлөр бар. Айлыктарды көтөрүп атат, айлыкта балдардын бардык нерселерин карап атат. Эч камчылыгы жок. Өтө жакшы ишти алып барып атат. Объекти берет. Ишканадан объекти берет, иштейбиз, ушу келебиз. Бар жокту карап атат эми. Бар жогу жакшы. ДЭП 21 ишканасы 5 километр жолду сапаттуу асфальттады. Алдыда дагы 11 километр жолду асфальттоо иштери турат. Ага техникалык базасы даяр жана иш билги кесипкөй адистер менен биргеликте жумушка тартылуу алдында турат. ДЭП 21 ишканасы ар дайым сапатка көңүл бурат жана бардык талаптарга ылайык жумуш аткарат. 5 километр жол ДЭП 21 асфальт төшөдү. Дагы 11 километр жолубуз бар, асфальт кылына турган планда 11 километр. Азыркы күндө иш жүрүп атат. Төлөйкөн айылында иш жүрүп атат. Папан айылында, Актерек Папан Кожокелен жолунда 2 километр жол асфальт иши башталды. Өзүңүздөр көрүп келиңиздер. Төлөйкөн айылында жалпысынан 10 километр жол асфальт төшөлөт деп пландалууда. Ал бүгүнкү күндө 2 километри бүтүп калды. Андан сырткары жумуштар жүрүп атат. Сел жүрүп, жеп кеткен жерлер көп болду. Ал жерлерде восстановление иштери жүрүп жатат. Көпүрө курулуштары жүрүп жатат. ДЭП 21 ишканасы Кара Суу, Нока, Тараван райондорунун айрым бөлүктөрү жана Ош шаарынын жолдорун карайт. Мындан улам техникалык жетишпестик болсо ижарага алып жумушту токтотпоо аракеттерин жасайт. Техникалар толугу менен жетиштүү эмес. ДЭУнун өзүнүн техникалары бар. Ал толук иштеп жатат. Андан сырткары жетишпеген техникаларга аренда мүмкүнчүлүктөр бар. Аларды арендага алынып, техникалар кошулуп атат, жумуштарга тартылып атат. Ишти токтотпой кетишке сөзсүз арендага техника тартылып атат. Мүмкүнчүлүктөрдү түзүү пландалууда. Быйылкы жылга планга киргизилген. Ал чечилип атат. Учурда ДЭП 21 ишканасында 35 кызматкер иштейт. Жетекчиси алардын айлык маянасын жогорулатуу максатында быйыл көбүрөөк жумуш кылууну пландоодо. Негизги максат ДЭУлардын айлык маяналарын көтөрүү болду. Быйыл ушу иштерди көбөйтүп, айлык маяна иш болсо болот да. Ошон үчүн иштерди көбөйтүп, ушу айлык маяналарды көбөйтүү максат коюлган. Ошол боюнча иш алып барууда. Ошондой оңдоп түзөбү.
Андай оңдоп түзөө жолдору аябай көп. ДЭУ-21 эле өзүбүздүн эле карамагыбызда аябай көп. Ошонун 16 километри пландалып, азыр 5 километр асфальт төшөлүп, 11 калды. Калганын кийинки жылдарга планга киргизебиз. Жергиликтүү тургундар жана жүргүнчүлөр ДЭП-21 ишканасына ыраазы. Жайдын саратанында күндүн ысыгына карабай өз иштерин аткарып гана тим болбостон эл алкышына татышты. Жолдун оңдолуп калганына эл сүйүнсө, жамак жолдон кутулганына айдоочулар кубанууда. Мурун жаман эле, азыр барган сайын жакшы кылып атышат. Жолчуларга рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошондой оңдоп, мээнет кылып атышат. Дуа кылып калабыз, колдору дарт көрбөсүн. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Азыр жакшы, мына башталышынан дагы бир-эки жери бар экен бузулган. Ушулар оңдолуп калса жакшы. Рахмат силерге, Алла ыраазы болсун. Акайып курулган мезгилиндеги жолдор эле. Андан бери дагы жамап ошо жарылып кеткен жолдор эле. Андан кийин эле эме болуп, Акылбек Жапаровго терең ыраазымын. ДЭП-21 терең ыраазымын. Ал курулбаса болбойт эле. Жол авариялар болот эле. Жолдор жаман. Азыр эми жолдор тегизелип, эң сонун болуп калды. Күндүн ысыгына карабай иштеп бергенде терең ыраазымын ошо асфальтчыларга. Өтө начар эле, азыр асфальт болуп жакшы болуп калып турат. Эрте жазда бир өткөн жакшы. Өнүгөбүз. Транспорт жана коммуникациялык министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы карамагындагы ишканаларга алгылыктуу көңүл бурат. Жыл соңуна чейин аталган ишкана жана карамагындагы ДЭП-21 бир топ жолдорду оңдоодон өткөрүү пландары бар. Перизада Ташиева, Улкан Зундугызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.